Нурмилан. Мен 1996-жылы Чал ата областына караштуу Аксай районунда Карыжы айылында туулгам. 17 жашка чейин ошол жакта төрөлүп өстүм. Андан кийин шаарга көчүп келдик. Азыр шаарда атайын менен бир туугандар менен турам. Мен бир туугандардан 6 бир тууганбыз. Мен экинчимин. Бизде 4 кыз, 2 уулбуз. Негизи апам адамдар айтат, 5 жашка чейин жакшына эле ден соолукта жакшы эле жүрүп турдум, сүрөттөрүмөн көрүп өндүм. Анан 5 жаштан кийин 6-7 жаш болуп баштаганда жыгылып пат-паттан. Анан ошо бутум эме болуп алсыз болуп ошондой эмелер билине баштаптыр. Андан кийин тонбой эле улам уккан жакка барып аттык. Бар уккан жактарга барып лечение алып аттык, дарыланып аттык, бирок жыйынтыкка биз күткөндөй болбой жатты. Андан кийин колдон келишинче азыркыга чейин эле мисалы бир эме уксак барып дарыланганга аракет кылабыз да, бирок жыйынтык болбой жатты, наоборот эме болуп атты да, артка кетип атты. Андан кийин биз диагнозун дагы таппай көп жыл жүрүп калдык. Диагноз болсо эме мышечный атрофия экен, мышцалардын булчуңдардын жоголушу. Анан ошол жакында эле, жакын жылдары эле билип атабыз да, что ушундай оору экенин чага чейин. Ар кайсы врач ар кандай диагноз коет, таппай жаттык, эмне диагноз, кандай лечение алабыз деп. Биринчи, экинчи класста бизге мугалимибиз ыр жазып келүүгө тапшырма берген, 4 сап эле жазгыла деп. Анан ошол тапшырманы аткаруу үчүн 4 сап ыр жазып баргам. Ошол жерде эме класстардын арасынан негизи менин ой караштыгы боюнча, мааниси боюнча жакшы жазылыптыр. Анан мугалим класстагыларга пример кылып мактаган да. Ошондо менде деген мыштыруу стимул болду. Ошондон баштап ошол мактаган эмеси мага бир сыймыктансам керек да ошондойчу. Ошондон баштап жазып баштадым. Үй бүлө күтүп, кесиптин адиси болуп иштөө деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле менде да үй бүлө күтүү планы бар. Буюрса болот деп ишенем. Негизи менин кыялымдагы Кудайдан ниет кылып жүргөн ушундай сапаттар ушундай болсо деп берди. Негизи ыймандуу болсо, андан кийин ошол ыйманда бекем болсо, калган өзү өтүп мындай алып кетет деген сыяктуу да. Көздөрүңүз карап турган мөлтүрөп, кыялданып бара жаттым ой сүрөп. Өмүр бою сизди сүйүп калууга жетти ошол көз карашуу 4 мүнөт. Улам карап, алоолонуп өрт жүрөк. Бул көздөрдү сүйгөн чыгар көп жүрөк. Сезимдердин баарын арбап алууга жеткен ошол көз карашуу 4 мүнөт. Көздөрүңүз карагаттай мөлтүрөп, карегимди карегине чөктүрөт. Океандай сезимдерди камтыган эң бактылуу ошондогу 4 мүнөт. Ошол көздөр каректериң мөлтүрөп, элес болуп көкүрөктө көп жүрөт. Унутулбай кала берет түбөлүк.
махаббатка магдыраткан төркүнөт. Көбүнчө тематикасы ар кандай темада бар. Сүйүү темасында дагы бар. Ата эне жөнүндө, туулган жер жөнүндө, мекен жөнүндө, дин жөнүндө дагы мындай адамдарга бере турган, бир таасир бере турган, анан бир сабак ала турган темада жазганды жакшы көрөм да. Бирок сүйүү жөнүндө башка темада дагы бар. Канчага жакындап калдыбыз, канчага таксанын билбейм, бирок бир китеп болоюн деп калдыбайт. Кыялданып жүрөм, китеп чыгарсам деп. Бирок аракет кыла элекмин, чындап аракет кылсам чыкчубай. Анан буюрса жакында деп турайын. Базарга барып кийим сатып алайын десең, базарга барсаң, азыр бирок анчалык эмес, бир башында ошондой болчу да. Тиги эми мен өзүмө кийим карап жүрөм, бирок элдер мага акчасын угуп, акча таштаган учурлары болчу эле. Анан ошондой учурда мындай, ошондо сезесиң да, что сенде мындай өзгөчөлүгүң бар экенин билинип атканчы. Кээ бирлер кечирим сурап кетет, кээ бирлер болсо алып койчу деп мындай кайрасак эметет да. Мажбурлайт да алгангачы. Анан жок, мен анчын жүргөн жокмун мен деп. Же болбосо көчөдө обычно бирөөнү күтүп туруп калсам да, адамдардын ойлоруна ошондой андай туура эмес түшүнүгү бар да. Сен эмеде отурасың, коляскада, значит сен кайрытсың деген сыяктуу ошондой ой келет да адамгачы. Ошондой түшүнүктөрү бар адамдардынчы. Эми ошол стереотиптерди жоюп, аларды ойлонуп мындай. Конечно, баардыгы эмес, бирок негизи эле ошондой калыптанып калган да ойчу. Сен немедесиң да, значит сен муктажсың деген сыяктуу. Эми ага деле себеп бар. Аларды да түшүнсөк болот, анткени коомчулукта андай адамдар бар, чындап муктаж болуп сурагандар. Ата энем бар, бир туугандарым бар. Алардын камкордугу менен Кудайга шүгүр мындай жетпей же аябай муктаж болуп калган учур болгон жок. 5 жашка чейин сонун төрөлгөн, анан 5 жашка чейин сонун басып, жакшына болуп, аябай мен чоң кызымдан чыйрак эле да болчу. Чуркаганда да катуу чуркап, өтө чыйрак кыз болчу да, өтө тың өзүнөчү. Анан 5 жаштан кийин анан ушу оорулары башталып калды да. Бул ДЦП дешти. Нурбековага да алып бардык, Салымбековго да алып бардык, алып барып лечениясын алып аттык. Бирөө ДЦП дешти. Ушинтип ар түрлүү диагноздорду коюшатты да. Анан биз ошол 3-4 жылдан кийин ушундай атрофия деген диагнозду кийин биз 3-4 жылдан кийин билдик да. Ушундай оору экенинчи. Анан ошо менен алышып келе жатабыз. Эми Кудайым биринчи шифа берсин деп Кудайдан көп намазыбызда тилейбиз. Нурмила өзү ошондой болгону менен чыгармачылыкка аябай жакын кыз болду да. Бир айтмакчы, силердин араңарда жүрсөм мен удобный жүрөткөнмүн дегендейчи. Ошондой. Мисалы, со адамдар менен тоо эсаган чыксаң, алардын баары ары бери басып калат. Ойноп эметип кетип калса, мындай ыңгайсыз болуп каласың да алардын арасында. Бирок өзүң окшогондор менен жүрсөң, жөнөкөй эле көрүнүштө да. Нурмила апасын таанышканыбызга бир жагы эле 5-6 жыл болуп калды да. Мен өзү Токтогулдан болом. Жалал Абад областы Токтогул районунан болом. Бишкекке бир жылда 4-5 жолу келип турам.
4-5 жолу келгенге аракет кылам. Келген сайын Нурмилага келип турам. Үйүнө келип, экөөбүз прогулкага чыгып, центрге чыгып прогулка кылып турабыз. Достор менен жолугуп, чогуу уюштуруп, жолугушуп, Бишкекке келгенде ар бир күнүбүздү продуктивный өткөргөнгө аракет кылабыз да ар бир учурда. Бул жерде атам өздөөлүгү бар элек. Буюрса ушул чыгарылыштан кийин. Мен кантип жашайм? Өстүрсөң кезден кулундай. Татыктуу перзент болууга азга урунбай. Арманым болбойт, кийгизсем эгер бейиште. Башыңа таажы, жарыгы күндүн нурундай. Ардактап жазам, сүрөттөп сени ырларга. Асылым менен бөлөсөм сени жыргалга. Аллахтан сурап, ыйманым менен өзүңө. Аракет кылам, бейишти белек кылганга. Бактылуу жанмын, жанымда өзүң турганда. Мен үчүн сыймык, өзүңө кызмат кылганда. Өмүрдө сенин акташым үчүн эмгегим. Жетпесе керек кылымдар, айлар, жылдарда. Кичинекей учурда деген түшпөйсүң, мындай суроолор бар. Эмнеге мен эле ооруйм? Эмнеге башкалар оорубайт? Эмнеге мындай болуп калдым деп эле көп ойлончумун мындай. Бирок ошол түшүндүрүштүү мындай сыноо бул деген. Эртең эле сени сыйлыгын аласың деп. Улам жашың чоңойгон сайын көп нерсени түшүнө баштайт экенсиң. Азыр менде мындай эме жок, мындай чындап кайгырган же өкүнгөн учурлар жок мындай. Ыраазымын да, мүмкүн мындан дагы орусча айтканда хуже болмок, мындан дагы жаман абалда болуп калсам кандай болмок.